Жамгырдын көп жаашы ашыкча нымдуулук жер көчкүнүн жүрүп кетүү кооптуулугун жаратат. Жаздын келиши менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптуу аймактарга эскертүүлөрдү берүүдө. Улуу Британияга сезондук жумуштарга сынак башталды. Англияга иштөө үчүн онлайн кезекке тургандардын саны 30 миңден ашкан. Бишкек шаарындагы ЖЭП-2 объектисинин курулушу башталат. Заманбап газ станциясы курулат. Ушул жана башка жаңылыктар менен күн жүрүш маалымат программасынан кененирээк таанышасыздар. Саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдиева. Азыркы тапта Кыргызстан менен Кытай бардык тармактар боюнча кызматташып, энергетика, инфраструктура, өндүрүш өңдүү багыттарда биргелешкен инвестициялык ири долбоорлорду ишке ашырып келебиз. Бул туурасында Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Лю Цзянпинди кабыл алганда билдирди. Төрага жакын коңшу жана стратегиялык өнөктөш өлкө катары калыптанган алакаларды дагы өнүктүрүп, жетишилген келишимдерди мындан арыда ийгиликтүү ишке ашырууга кызыктарбыз. Албетте, мында парламенттик дипломатиянын ролу өтө чоң. Алсак, өткөн жылдын сентябрь айында Бейжиңге расмий сапар менен барып, аталган багыттагы кызматташтыкты кеңейтүүгө арналган маанилүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келдик деди. Мындан сырткары парламент жетекчиси акыркы жылдары Кыргыз-Кытай байланышы жигердүү өнүгүп, узак жылдардан бери ишке ашпай келген Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу башталып, ири долбоор ишке ашуу алдында турганын белгиледи. Ал эми ыйгарым укуктуу элчи Лю Цзянпин Кытай анын ичинен өлкө жетекчилери Кыргызстан менен кызматташтыкка өзгөчө маани берет. Элчилик ишмердүүлүгүмдүн алкагында калыптанган достук алакаларды үзгүлтүксүз улантууга даярмын деди. Ошондой эле элчи айымда мамлекеттер аралык мамилелерде парламенттин ролу чоң экенине токтолуп, эл аралык аянтчаларда да кызматташтыкты өнүктүрүү менен Кыргыз-Кытай достугун даңазалоо керектигин кошумчалады. Улуу Британияга сезондук айыл чарба тармагындагы жумуштарга иштегиси келген жарандарга баарлашуу аркылуу тандоо башталды. Иш-чарага эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Равшанбек Сабиров өзү катышып, сезондук жумушка кыргызстандыктарды тандоонун жүрүшү менен таанышты. Анда борбордун расмий Мигрант Кейжи сайт аркылуу онлайн каттоодон өткөн жарандар бир нече тандоо баскычынан өтүүдө. Улуу Британияга барган жумушчуларга кандай шарт түзүлгөн жана барам деген жарандар эмнелерди билүүсү кажет? Кененирээк кесиптешим баяндайт. Эрни Садырбаев буга чейин Улуу Британияга 6 айлык сезондук жумушка барып иштеп келген. Ал эми ага ал жактын шарттары жана айлык акыны өз убагында бергендиги жаккандыктан быйыл дагы барууга камданып турган чагы. Садырбаевдин айтымында Англияга барган жарандар 8 саат иштейт жана жумушчуларга жакшы шартта түзүлгөндүктөн эч кандай деле маселе жок дейт. Ал ошол эле учурда барам деген жарандарга эмнелерди билүү зарылдыгына токтолду. Жумуш кыйын деле эмес. 8 сааттан иштейбиз. 8 сааттан ашканын овертайм деп коет, сверхурочный төлөп берет да. Анан кийин перерывтар бар. Обедке перерыв, ар бир 6 саат, 3 саат сайын перерывтар бар. Жатакана иштеген условияларым бар жакшы. Анан кийин 6 ай көп деле эмес да, барып иштеп келсе болот. Ал эми Наргиза Бапиева дагы буга чейин 6 айлык мөөнөткө Англияга барып, кулпунай терип иштеп келген. Ал өз сөзүндө бүгүнкү күндө Орусияда иштөө бир топ кыйынчылык жараткандыктан көпчүлүк жарандар Европа өлкөлөрүнө, Англияга багыт алууда дейт. Эч ким опыту менен барбайт биринчи барганда. Баргандан кийин өздөрү 2 жума убакыт берет. Ал убакта норма требует этпейт, бизге обучение болот, как положено биринчи күндөн баштап. Бүт эмне керек, мисалы санки керек болот, бизге тияктан бүт өздөрү алып келип берип турат. Биз только терип, чыгарып берип турабыз да. Ал эми Улуу Британияга айыл чарба тармагында сезондук жумушка кыргызстандыктарды тандоонун жүрүшүндө эмгек министри Равшанбек Сабиров кыргыз жарандарын чет өлкөлөргө ишке орноштуруу процедурасынын ачыктыгын, коопсуздугунун жана натыйжалуулугунун маанилүүлүгүн айтты. Ал ошондой эле бул кызматташуу жарандарга жумуш орундарын гана камсыз кылбастан, эмгек миграциясы процессинде алардын укуктарын коргоого да жардам берерин баса белгиледи. Мындан сырткары министр мамлекет тараптан дагы квоталарды көбөйткөнгө аракеттер жүрүп жатканын кошумчалады. 22 жылдан бери мына былтыркы жылы ошол Профорс менен Хопс деген компаниялар аркылуу 8 миңден ашык мекендештерди жибергенбиз. Ошо сезондук жумуштарга быйыл дагы ошол азыр мына 2
компания тестирлөө жүргүзүп атышат. Булардын моторикаларын текшеришип, Кудай буйруса мына жерде ийгиликтүү өткөндөр азыр Англия мамлекетине кетет дагы. Ал жакта бүт шарттары бар. Бүгүнкү күндө мына биздин мамлекет тараптан соглашениялар бар, ал компаниялар менен чогуу биргеликте биздин жарандарыбызды абдан мындай жоопкерчиликтүү, сапаттуу иштейт деп дагы мындай өздөрү да баса белгилешет компаниянын өкүлдөрү. Ошондуктан Кудай буйруса биз мамлекет тараптан дагы бул квоталарды мындай көбөйтүргөнгө дагы аракет кылабыз. Ошол эле учурда жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунун жетекчиси Бактыгүл Кудайбердиев биздин жарандарды Англияга жумушка алып кетип жаткан өнөктөштөр кыргыздардын тарбиясын жана эмгекчилигин жактыруушуда дейт. 25-жылы биздин өнөктөштөр ошо Профорста Хопста айтып атат, Кыргызстанга биз көңүлдү жакшыраак буруп туруп, силердин Кыргызстандын жарандарды көрүп алып кеткенге биз даярбыз деп турат. Биринчи кезекте эмне үчүн биздин кыргыз жарана жаккандыктан биринчи кезекте биздин жарандар аябай тарбиясы жакшы болуп атат, эмгекчил болушуп атат. Андан эң басымдуу нерсеси бул биздин Кыргызстан жарандыктар Англияга барышып, аларды миграция мыйзамдарын бузбастан убагында кайтып келишип атат. Ошол эле кезде Улуу Британиядагы сезондук жумушка кыргызстандыктар тандоону өткөрүп жаткан өкүлдөр дагы кыргыз жарандарын ишине жоопкерчиликтүү жана сапаттуу иштей турганын баса белгилеп айтышты. Надо быть мотивированный, хочет работать. Биз эң негизгиси жумушка болгон каалоосуна жана физикалык даярдыгына өзгөчө көңүл бурабыз. Анткени жумуш оор. Былтыр Кыргызстандан барган жарандар жумушуна өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылып, жакшы иштеп келишкен эле. Эми тандоонун жыйынтыгы боюнча акыркы этаптан ийгиликтүү өткөн жарандар Улуу Британиянын айыл чарба секторунда 6 айга чейинки мөөнөткө расмий жумушка орношууга мүмкүнчүлүк алышат. Айта кетсек, былтыр дал ушундай ыкма менен 8 миңден ашык кыргызстандык жумушка орношкон. Ал эми быйыл онлайн каттоого тургандардын саны 30 миңден ашканы айтылды. Эми тандоонун жыйынтыгы боюнча акыркы этаптан ийгиликтүү өткөн жарандар Улуу Британиянын айыл чарба секторунда 6 айга чейинки мөөнөткө расмий жумушка орношууга мүмкүнчүлүк алышат. Алина Жапаркулова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ. Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов баштаган делегация салыктык башкарууну санариптештирүү чөйрөсүндөгү алдыңкы тажрыйбаларды алуу максатында Чехия жана Эстония өлкөлөрүнө барышты. Ведомстводон маалымдашкандай, кыргыз делегациясын Чехиянын финансы администрациясынын башчысы жана финансы министрлигинин делегациясы тосуп алды. Прагада салык тармагы үчүн санариптик чечимдерди иштеп чыгууга адистешкен чехиялык алдыңкы IT компанияларынын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Жолугушууда салыктык башкарууну санариптештирүүнүн негизги аспекттери, электрондук документти жүгүртүүгө өтүүнүн артыкчылыктары жана салык чөйрөсүнө технологияларды киргизүүнүн ийгиликтүү мисалдары талкууланды. Салык органдары менен салык төлөөчүлөрдүн автоматташтырылган өз ара аракеттенүүсү үчүн почта инфраструктурасын пайдаланууга өзгөчө көңүл бурулду. Иш сапардын алкагында Алмамбет Шыкмаматов мамлекеттик жана корпоративдик сектор үчүн санариптик трансформациялоого жана технологияларды иштеп чыгууга адистешкен Эстониядагы эл аралык Нортал IT компаниясынын штаб-квартирасына барды. Нортал АКШда, Европада жана жакынкы чыгышта мамлекеттик кызматтарды автоматташтыруу боюнча чечимдерди берүү менен иштейт. Иш сапардын жүрүшүндө кыргыз делегациясы Эстониянын санариптештирүү жаатындагы негизги жетишкендиктери менен таанышты. Эми Эстония менен Чехиянын тажрыйбасын Кыргызстанда колдонуу мүмкүнчүлүгү талданат. Бишкек шаарындагы ЖЭП-2 объектисинин курулушу башталып, заманбап газ станциясы курулат. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэринин орун басары Таалайбек Байгазиев билдирди. Анын айтымында ушул жылдын апрель айынан баштап суу менен камсыздоо боюнча скважинаны бургулоо иштери башталып, газ тартылып, трасса даярдалат. Бишкек ЖЭП-2де 250 мегаватт кубаттуулуктагы газ куюучу станцияны куруу долбоору боюнча инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп, макулдашууга кол коюлган. Мында узундугу 10 километрден ашык газ өткөргүч, жылуулук жеткирген трасса курулат. Негизгиси ЖЭП-2 объектиси ишке кирсе, калааны электр жана жылуулук энергиясы менен камсыздоо жакшырып, Бишкек ЖЭПтен шаарды жылытуу боюнча жүгүн жеңилдетет. Шаардагы жаңы салынып жаткан турак жайларды жылуулук менен камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Газ станциясы 2027 жылы пайдаланууга берилет деп пландалууда. Энергетика министрлиги маалымдагандай, долбоордун бюджети 443 миллион АКШ долларын түзөт. Эскерте кетсек, ЖЭП-2 объектиси иштебей турганына 30 жылдан ашкан. Ал 1992 жылы ишке берилип, бирок ошол эле жылы кайра токтогон. Буга газ менен камсыздоо үзгүлтүккө учурап, курулуштун толук бүтпөй калышы себеп болгон.
Жазгы тала иштеринде көйгөй жаралбасын. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев министрликтен жыл жыйынтыгы чыгарылган жыйында билдирди. Жыйындын жүрүшүндө Төрөбаев министрликтин алдындагы структуралык бөлүмдөргө жазгы тала иштери боюнча тиешелүү тапшырмаларды берип, жазгы тала иштерине алдын ала кам көрүү керектигин белгиледи. Жазгы тала иштерине азыртан даярдык көргүлө, күйүүчү май, үрөн, жер семирткич жетишсиз болбосун. Эгерде кандайдыр бир көйгөй жаралса, алдын ала айткыла, биз аракет кылып чечип беребиз, деди министр. Орусиянын өкмөтү Кыргызстанда СССР учурунда калган уран калдыктарын рекультивация кылуу иштерине 2 миллиард 141 миллион 420 миң рубль бөлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Азамат Мамбетов Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин жыйынында айтты. Анын маалыматы боюнча бул каражат 5 жердеги уран калдыктарын зыянсыздандырууга жумшалат. Азамат Мамбетов уран калдыктарын рекультивация кылуу иши 2025 жылдын июнь айында башталарын кошумчалады. Андан тышкары Орусиянын Росатом ишканасы Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Менкуш айылындагы жана Кажысайдагы уран калдыктарын зыянсыздандыруу ишин бүтүргөнүн айтты. Жаан-чачындын көп жаашы менен пайда болгон ашыкча нымдуулук жер көчкүнүн жүрүп кетүү кооптуулугун жаратат. Айрыкча жазында күн жылыганда кардын бат эрип кеткени да жердин көчүүсүнө алып келет. Мындан улам өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаменти өлкөнүн кайсы облусуна табигый кырсыктын кооптуулугу жогору экенин аныктап, алдын алууга эскертүүлөрүн билдирип келет. Өлкөнүн кайсы облусуна жер көчкү жүрүп кетүү коркунучу жогору? Кесиптешим адистер менен баарлашып келген. Жаз мезгилиндеги күндүн жылышы менен катар жердеги нымдуулук жогорулап, бул табигый кырсыктардын эң кооптуусу болгон жер көчкүнү активдештирет. Атайын изилдөөнүн жыйынтыгында өлкөнүн 5554 тилкесинде жер көчкү жүрүп кетүү кооптуулугу бар экени аныкталган. Анын ичинен далилденген 1186 тилкеси 600 калктуу конуштарга коркунуч жаратат деп табылган. Тактоонун негизинде жер көчкү жүрүп кетүүсү мүмкүн болгон аймактардагы жол, көпүрө, электр чубалгылары сыяктуу жалпы 321 объектиде кооптонуу бар. Республиканын аймагында жер көчүүсү мүмкүн болгон тилкелердин эң көбү Жалал Абадта жайгашкан. Жалал Абад облусу болуп саналат. Анын Жалал Абад облусунда 523 кооптуу участок барда. Ошо Ферганский пояс деп Жалал Абад облусуна ал жакта калктуу конуш 267 калктуу конушка кооптуулук жаратып келет. Ошо жер көчкү жүрүп активдешүүнүн себебинен Ош облусунда 469 участок жер көчкү кооптуу участогу жайгашкан. Алар жалпысынан 184 калктуу конушка кооптуулукту жаратат да. Андан кийин Баткен облусундагы 87 тилкедеги жер көчкү 78 калктуу конушту басып калуу жүрүп кетүү кооптуулугун жаратат. Чүй облусундагы 63 участокто далилденген жер көчкү 31 калктуу конушка коркунуч туудурса, Нарын өрөөнүндөгү 22 тилкеде такталган зилзала активдешсе 20 калктуу конушка коркунуч жаратат. Ысык көл облусундагы 11 участокто жердин көчүп кетүүсү аныкталып, кесепети 9 калктуу конушка тиери белгиленген. Мындан улам департаменттин базасы кооптуулугу жогору көрсөтүлүп, биринчи категорияда турган аймактарга эскертүү берилип, ушул жылдын 28 февралына карата жалпы 320 эскертме каттарын жөнөткөн. Жер көчкү процесси өзүңүздөр билгендей, бул табигый процесстердин эң кооптуу процесстердин бирине кирет. Бунун алдын алуу иштери жана божомолун айтуу, так айтуу кайсы маалда жүрөт өтө кыйын. Бул жакта көптөгөн факторлордун таасиринде бул активдешүү ыктымалдуулугу болот. Мисалга айта кетсек, бул ашыкча нымдалуу, жаан-чачындын көп жаашы, кардан бат эрип, ошо ашыкча нымдалуусунан көтөрө албайт. Ошол себеби бир. Андан тышкары жер титирөө бул эки. Анан жана тоо ошо жантайманын өтө жогорку деңгээлде болушу жана ушул факторлор эң негизги факторлор деп айтсак болот.
Андыктан берилген эскертүүлөр сөзсүз эске алыныш керектигин кошумчалады. Ошондой эле мезгилдердин алмашуусу менен катар өлкөдө кар көчкүнүн жүрүп кетүү коркунучу да чыңалат. Кар көчкү коопсуздугу бөлүмү күн жылыгандан тарта кар көчкү кооптуулугу жаралганын билдирет. Бүгүнкү күндө кар көчкү кооптуулугу бар. Кечээ биздин кызмат шашылыш билдирүү таркатылган. 2025 жылдын 3-мартынан 5-мартына чейин деп Каракол Эңилчек автоунаа жолунун 45-50 чакырымдары жана ошондой эле 74-90 чакырымдары бул чоң ашуусу болуп калат. Күтүлгөн аба ырайына жараша, ошондой эле катуу шамалга жараша кар көчкү түшүү кооптуулугу ошол аймакта сакталуу бойдон калууда. Негизинен кыш мезгилинде түшкөн кар көчкүлөрдүн 60%-нан көбү жаз айларына туш келет. Бул февраль-март айларына туура келет. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, New TV. Бүгүн салттуу кол өнөрчүлүк жаатында маданий туристик продукцияларды жаратуу аталышындагы сынактын жеңүүчүлөрү аныкталып сыйланды. Кыргыз-Корея республикаларынын маданият министрликтери тарабынан өткөрүлгөн борбордогу иш-чара эки тараптуу өнөктөштүктө кол өнөрчүлөрдүн потенциалын жогорулатып, алардын продукцияларын заман талабына ылайык өндүрүү аркылуу маданий туризмди өркүндөтүүнү көздөйт. Ал эми сынак өткөн жылы өткөрүлүп, ага 70-тен ашык кол өнөрчүлөр катышып, эки номинацияга атсалышкан. Биринчиси мыкты идея болсо, экинчиси даяр болгон продукт болгон. Кол өнөрчүлөр жаатындагы сынак биринчи жолу өткөрүлгөндүктөн аземде быйыл да уюштурулары белгиленди. Негизинен сынак Кыргызстандын бай салттарын жана кол өнөрчүлүк чеберчилигин чагылдырган маданий туристик продуктыларды иштеп чыгууда инновациялык жана чыгармачылык ыкмаларды колдоого багытталган. Өзүңүздөр билгендей, кол өнөрчүлүк жаатында дагы ишмердүүлүктү чыңдоо боюнча, негизи республика боюнча маселе акыркы убактарда көп көтөрүлүп келет. Кол өнөрчүлөрдүн ишмердүүлүгүн бир кайсы бир жөнгө салуу максатында ошо учурда азыр мамлекеттик программа дагы иштелип жатат. Ошол программанын алкагында бүгүнкү долбоордун бүгүнкү сынактын алкагындагы дагы бир компонент бар. Негизи ал ошо кол өнөрчүлөрдүн Кыргызстандагы биздин жалпы кол өнөрчүлөрдүн реестрин түзүү. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Эртеңки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.